Декабрь айында өткөн 3-чү элдик курултайда 150 адам сөз сүйлөп, 2000ден ашуун кагаз жүзүндө сунуш түшкөн. Алардын арасында айыл чарбасы менен таза сууга байланыштуу да бир топ маселелер бар. Дал ушул багытта демилге отурган Чүй облусунун делегаттары менен жолугушуу болду. Биздин жанагы пригородный айылынын маңдайында Ош базары, машина куруу завод, жана башка курулуштар жүрүп атпайбы? Ошол жердеги жанагы суун жердин алдынан чыккан сууларды, дренажный сууларды алып өтүү боюнча маселе көтөргөм. Сары Өзөн Чүйдүн тургундары айтылган сунуштардын аткарылышын күтүп жатышат. Жергиликтүү бийликтерге, тиешелүү жетекчилерге тапшырмалар берилген. Аларды аткарууну тездетүү талабы коюлду. Курултайдан маселе көтөргөнбүз. Мен өзүм 4 айыл өкмөтүнүн координатору болом. Мурунку Баян Антонов, азыр Кожомкул, Манас, Жаңы Пакта, анан Төмөнкү Чүй айылдарынан жерлерге барып ушул жерден докладка теңшерип, мына Жаңы Пактада суу маселеси чатак болчу, шор суу. Анан кийин берки Жаңы Пакта Манас айыл өкмөтүнө мектеп бар болчу, коюлган. Баян Антоновкада болсо газификация менен суу түтүктөрү жарбай калган. Мына бүгүн Бакыт Эргешевич жолугушуу кылып аттыр биз менен. Чүй облусу өлкөнүн экономикасында өзгөчө орду бар аймак. Кант кызылчасы арбын өстүрүлөт. Сүттү кайра иштетүүчү бир нече ишкана бар. Андыктан сүттүн баасы, кызылчаны өз убагында кабыл алуу пунктуна өткөрүү маселелери көпчүлүктү түйшөлтөт. Бул багытта кайра иштетүүчү ишканаларды көбөйтүү максат кылынууда. Бүгүнкү ошол Чүй областындагы каралып аткан бүгүнкү делегаттар менен жолугушууда дагы Бакыт Эргешевичке ошол эң негизгиси ошол айыл чарба багытында маселелер көтөрүлүп атат. Анткени Бакыт Эргешевич ошол министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри катары келип, ошол айыл чарбасындагы көтөрүлгөн маселелерди бизге түшкөн суроолор боюнча каралып атат. Суу ресурстарына, айыл чарбасы жана кайра иштетүү өнөр жайына байланыштуу курултайда көтөрүлгөн маселелер республикалык бардык тубандардын делегаттары менен өтөт. Сталбек Абдыраев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу. Мисалы жүн иштетүү, кайра иштетүү ишкана